Кандайсыздар баарыңыздар? Биз бүгүн баарыгына бирдей жагаттын сонун эклери жасайбыз. Алгач эле идишибизге суубузду куюп алабыз. Ысып кайнайын деп калган кезде ушундай бир кашык сахар, бир кашык тузубузду салып, жакшылап аралаштырып, сливочный маслобузду салып, эритип алабыз. Андан соң эленген унубузду кошуп, жакшылап аралаштырабыз. Ушул кезде жакшы иштеш керек, комочка калбаш керек. Андан соң ушундай жакшылап аралаштырып алган соң идишибизге которобуз. Сөзсүз муздаш керек. Массабыз муздап даяр болгон соң бир жумурткабызды кошуп, жакшылап аралаштырабыз. Ушул кезде дагы колдун күчү аябай кетет. Жакшылап аралаштырып, анан дагы экинчи жумурткасын да салдым. 3 жумурткага жасадым. 2 жумуртканы ушундай миксер менен эле аралаштырып алдым. Көп аралаштырбайбыз. Бир сыйра аралаштырсак жеткиликтүү. Ушундай масса болот, коюк суюгу. Анан ушундай кондитерский мешокко салып алып, кызып турган духовкабызга ушинтип калооңуздарга карап узунчаак эле ушундай кылсаңыздар дагы сонун чыгат. Духовкага салганда 35 мүнөткө калтырабыз. Такыр эшигин ачпайбыз. Ровно 35 мүнөт болгон соң алабыз. Аябай сонун болуп чыгат. Каалооңуздарга карап крем кыласыздар. Мен сливки менен ушундай сгущенка кошуп миксерлеп алдым. Мынакей сонун болуп бышырып чыкты, көтөрүлүп, ичтери воздушный. Андан соң ушундай кремибизди куюп алабыз баарына. Каалооңуздарга карап ушундай украшать этсеңиздер болот. Мен сахарный пудра менен украшать этип койдум. Өзүңүздөр көргөндөй сонун болуп чыкты. Сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Аш болсун бизге. Рецепт жакса каналыма катталып, лайк басып кетиңиздер.